Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырлы эле базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге Алтын Орданың бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туғандар Фрунзе көчөсү жана Гоголя көчөсүнүн кесилишинде турам. Алтын Орда конушуна негизи кире берүүчү көчө менен чоң көчөнүн кесилишинде. Ошол жерден сиздер түз барасыздар туғандар. Бир аз жүрүп, ошол 199-машта жүргөн көчө менен эле бара берсеңиздер, жолдун боюнда Пери деген дүкөндү көрө аласыздар. Ошол дүкөн жайгашкан үй бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй болуп калат. Дагы эмне маалыматы? Эми калган маалыматты үйгө жетип берейин. Сиздер ориентирди мынакей Алтын Орда деген жазуу, ошонун жанындагы могу глобуска алсаңыздар болот тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу объектке жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тарабынан көрүнүшү. Жанагы 199-маштыкка жүргөн центральный негизи көчөнүн жээгинде эле жайгашкан. Бул жакта азыркы учурда иштеп турган дүкөнү. Азыркы учурда арендаторлор иштетет экен. Кааласаңыздар дальше арендатордон арендасын иштетип бересиздер, же болбосо өзүңүздөр кааласаңыздар иштетсеңиздер деле болот. Негизинен содасы болгон, клиенти көп, 2,5-3 жылдай бери иштеп келген дүкөн экен тугандар. Анан өйдө жагында бул жерде швейный цех, закройный стол менен. Бул жакта бир бөлмөлүк квартирасы тугандар. Так, дагы эмне маалымат? Адрес Аян 206 дарегинде. Ушул адресте жайгашкан. Чыгыш чек ара тугандар бул жерден. Мынакей, бул жерден башталат. Дарбаза сүрүлүп ачылып чабылат экен. Андан кийин мынакей дүкөн аталышы Пери дейт. И батыш чек арасы мына бул жакка чейин болуп калат тугандар. Жалпысынан жердин аянты Кызыл Китебинде 3,5 соток. 3,05 соток. Фактически андан дагы көрө экен. Кызыл Китеби, чек паспорту, документтери боюнча бар экен. Дүкөндүн өзүнүн документи тугандар, өзүнүн чек паспорту бар. Анан мына үйдүн алдынан эле 199-маршрутка жүрөт. 199-маршрутка жүрөт. Чыктыңыздар, чыгып шаарды карай кете бересиздер. Өйдөрөөк чыксаңыздар, бул жакта жанагы центральный көчөдөн дагы көптөгөн эле маршрутка автобустар дагы шаардын бурчуна жүрөт экен. Анан бул жакта мынакей дүкөнгө короодон дагы сырткы тараптан дагы кирип чыга аласыздар тугандар. Мынакей тугандар, бул дүкөндүн ички тарабы. Көрүп тургансыздар, негизинен клиент үзүлбөгөн дүкөн экен. Ушул элдин баарын чыгып турса анан тартайын десем, эч эле эл үзүлүп бүтпөй койду. Ошого мына клиенттердин көзү тартаткан учурум. Оборудованиялар баары калат экен. Товарларды тугандар азыр арендатор иштетет. Аны алып кетсе керек, же сиздер дальше ошол арендаторго эле ай сайын арендасын алып эле иштете берсеңиздер болот. Бул дүкөндүн ички тарабы, күзөтүү камералары бар экен. Персонал мынакей бул жактан клиенттерди узатат. Иштөөчүсү бул жакта турат экен. Нары бул жакта мынакей бул үйдүн негизи кирүүчү дарбазасы жана сүрүлүп ачылып чабылат экен. Так, кирсек короосу ылдый тарабы мынакей брусчатка болгон. Кенен 4 машина койсоңуздар болгудай көрүнөт. Мынакей азыркыда 1 машина, бул жагында 1 машина, дагы катардан 2 машина койсоңуздар болгудай экен. Үй боюнча айтсак, общий магазин, швейный цех бар болуп 290 квадрат метр экен. Стенасы биринчи этаж кызыл бышкан кирпич, экинчи этажы пеноблок, экинчи этаж пеноблок, үчүнчү мансарды деле ошол пеноблок экен тугандар. Так, дагы эмне маалыматы сиздерге биринчи эле болуп бул чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Үй ээси өзү жашаган ички тарабын көргөзөйүн тугандар. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Бул тараптан дагы дүкөнгө кирип чыкканга шарт бар экен. Бул жактан склад магазиндеки. Так. Нары бул жактан кирсек калган бөлмөлөргө, оң тарапка кирсек отоплениянын котелу жана душ жайгашкан. Бул жакта тугандар мынакей. Жакында душ. Сусарстан менен жылыйт тугандар. Тушкалары. Отопление азыркы учурда көмүр менен жылытан котел, негизинен газ келиптир. Жакын калса газ киргизе алсаңыздар деле болот тугандар. Электр энергиясы, суусу бар. Андан ары мынакей тугандар, бул үйүздүн кире бериши, прихожкасы жана бул жакта мондай
холл жайгашкан. Көрүп тургансыздардай ремонт, полдору ламинат, туугандар, обой экен. Бул тарабынан терезе. Экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер, жана мансартка да чыгып кете аласыздар, туугандар. Так, андан ары оң тарапка карай кирсек, бул жерде кухнясы жана тамактануучу бөлмөсү, түштүк тарабынан терезе, отоплениянын батареялары, кухонный мебелдер, раковинадан суу чыгарылган, вытяжкасы туугандар мынакей. Экинчи этажга чыксак, мынакей. Оң тарабында ондай бир бөлмө, бул жер улуттук бөлмө, кыргыз бөлмө деп коет экен. Мынакей. Чыгыш тарабынан, ой кечиресиздер, батыш тарабынан терезеси, көрүп турганыңыздардай ремонт туугандар. Так. Андан ары бул жагында зал жайгашкан. Мынакей. Түштүк тарабынан терезе. Алды тарабынан мындай балкон сыяктуу эмеси. Мынакей. Андан ары сиздерге мансартты көргөзөйүн. 2 этаж, 3-чү этаж мансарт. 3-чү этажында 3 спальня бөлмө жайгашкан. Мынакей. Жагы мансарт. Бул 1-чи спальня бөлмөсү. Түштүк тарабынан терезе, көрүп турганыңыздардай ремонт. Экинчи спальня бөлмөсү. Бул жак детский спальня экен. Мынакей. Бул жагында 3-чү спальня көрөсүз. Андан ары мен кайра сатуу жүйдүн коросундамын туугандар. Анан мынакей бул тарапта кошуна болгон чек арада аралык бар экен. Бул тарапта лочок. Эми сиздерге экинчи этажда бул жактагы бир бөлмө квартираны, анан ал жактагы швейный цехтин закройный стол жайгашкан бөлмөнү көргөзөйүн. Могу жагы мындай балкон сыяктуу жери. Ары жакка чейин. Калсаңыздар ал жагы гүл төөгү менен гүл коюп койсоңуздар эле сонун көрүнгөндөй көрүнөт. Азыркы учурда кыш айы. Так, бул жакта мынакей ушундай чоң закройный стол жайгашкан бөлмө. Бул закройный столдор калат экен туугандар. Да толугураак түрдө бул жерден эмне калат? Эс номерин калтырам, байланышып билсеңиздер болот. Бул закройный стол жайгашкан бөлмө жана бул бөлмө биригип 60 квадрат метрден чоңураак экен туугандар, экөөсүнүкү. Жалпысынан 290 квадрат туугандар, бардыгы болот биригип 3 этаж. Анан бул жакта мындай квартира. Азыркы учурда бuyakta туугандар квартиранттар бар экен. Негизи боюнча бул жакта буга чейин ушул үй ээлери учебный центр катары деле колдонгон убакыты болгон экен. Ал жагын швейный цех кылып колдонсоңуздар болот туугандар. Же болбосо калсаңыздар азыркы эле квартирага берип, бул жакта дүкөн иштетип, негизинен ай сайын жакшы эле киреше кылса болгудай жер экен. Чоң жолдун жээгинде жайгашкан. Магазин деле клиент жыйнап көптөн бери иштеген, ушундай жакшы магазиндердин бири экен. Алтын Ордодо жашагандар билсе керек, Пери дүкөнүнүн себеп дегенде маршрутка жүргөн көчөдө жолдун жээгинде жайгашыптыр. Баасы болсо туугандар бул объекттин $130 000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Дагы сүйлөшүүлөр болот. И бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, сиздер ушундай үй издеген дос туугандарыңыздарга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.